Манаш шаарында интим кызматын көрсөткөн чет өлкөнүн жараны кармалды. Царикаев тараза көтөрүп алып Ош базарын кыдырды. 260 должен, 260 чыгыш керек, 1 кило 900 сизге ошондо 350 грамм жеткирбей койду. Токмокто жубайы менен балдарын сабап жүргөн жаран кармалды. Бишкекте курулуш краны токтотурган унаалардын үстүнө кулап түштү. Ош Алай унаа жолунда өрттөнгөн фураны унаа жуучу жайга айдап келишти. ОТРКнын журналистине кол салуу, милиция кылмыш ишин козгоду. Соц тармакта турист кайгылуу кызматкерин пара алууга айыптады. Бул тууралуу видео кайрылуу соц тармакка тарады. Я сунул ему там, сколько у меня осталось сомов. И он не вернул документ. Жалал-Абадта унаага жүктөлгөн чөп күйүп өрт жайылды. Водительди кошташ керек, Өкмөт күйүүчү майга байланыштуу маалымат берди. Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, Манаш шаардык ички иштер бөлүмүнүн экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан нелегал аталышындагы рейд өткөрүлдү. Рейдтин негизги максаты Кыргызстанда жүргөн чет өлкөлүк жарандардын өлкөдө болуу тартибин жана миграциялык мыйзамдардын талаптарын сактоосун текшерүү болгон. Текшерүүнүн жүрүшүндө мыйзам талаптарын бузган чет өлкөлүк жаран аныкталган. Ага карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 20 000 сом мөлчөмүндө административдик айыппул салынган жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ошондой эле милициянын маалыматына караганда, аталган жаран Манаш шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринен батир ижарага алып, мыйзамсыз түрдө интимдик кызмат көрсөтүп жүргөнү аныкталган. Батирди тинтүү учурунда бул ишмердүүлүккө тиешелүү болгон айрым буюмдар табылган айтылат. Облустук милиция мыйзамдуулукту камсыздоо, мыйзамсыз миграциянын жана экстремизмдин алдын алуу, ошондой эле коомдук коопсуздукту бекемдөө максатында мындай профилактикалык иш-чаралар мындан ары да улантыларын билдирди. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: Пятницкое шоссе метросу, Пятницкое шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Милиция кызматкерлери Улуттук теле радио берүү корпорациясынын телегүзөт программасынын редакторун сабоого шектелген адамды кармашты. Шектүү катары 1995-жылы туулган жаран аныкталган. Ал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Маалыматка ылайык, окуя жарандардын кайрылуусу боюнча тартуу иштери жүрүп жаткан учурда болгон. 1 кило 900 сизге ошондо 350 грамм жеткирбей койду. Мен азыр контрольный вес менен чыгарып атам да. 900 грамм бош керек болчу экен. Сизде берде 700 грамм. Бияк байкени урушуп атасыңар, мени урушуп атасыңар. Кандай гана бир ушул жакка базарга келип бирдеме ала турган болсо, көбүнүн веси жетпей калып атат. 200 грамм, 300 грамм. Азыр өтүп бараткан адамдардан сурайлы да, сиз канча килограмм эт алдыңыз, эмне алдышты? Биз бияка келген себеби протокол жазып, бирөөнү кыйнай турган себеп жок. Бизге адамдар кайрылган, суранган ушундай Ош базарда, көп базарларда эт алсак, помидор алсак, билбейм бир кандай гана бир ушул жакка базарга келип бирдеме ала турган болсо, көбүнүн веси жетпей калып атат. 200 грамм, 300 грамм. Эгер кээптер 10 килограмм алса, этти мисалы 1 килограмм жетпей алгандар бар экен.
5 килограмм бадыраң алса дагы 500-600 грамм жетпей калган. Жакшы рахмат. Жакшы рахмат. Ошонун негизинде атайын контрольный вес менен азыр муниципалдык инспекция келип, текшерип иштерин жүргүздү. Биттер мындай кылабыз. Бул жакта кирип аткан адамдар колдорунда пакеттер менен баарында нам бар, алмалар бар, бадыраң бар, жүзүм бар, ошонун баарын сурап, эжекелер, байкелер рухсат болсо веске тартып алалы депчи карайбыз, веске тартып, контрольный вес карап. Эгер веси 3 килограмм алган болсо, эжеке биз алып айтып атам, 2,5 чыгып калса, кайсы точканы алып, ошол жака барып текшерип карап көрөбүз да. Эмнеге балким веси туура эмес, эмнеге элди алдап сатып атат. Анткени жарандардан көп ушундай кайрылуулар түшүп атат. 3 килограмм алсак үйгө барып таразага тартсам 2 килограмм чыгып калды, 1 килограмм алдап койду деп. Биз ал үчүн тиешелүү протокол жаза албайбыз, бирок жок дегенде сөз иретинде мындай кичине болсо да тартипке келтирип макулбу? Кичине мындай бияк байкени урушуп атасыңар, мени урушуп атасыңар, баарыбызды уже эже кичине мындай күлүп жайнап туруш керек да, ошондо жашоо да оңой болот эже. Жашоо оңой болот, баары жакшы болот. Кандайсыз эже? Же килограмм берди эжеке. Канча сом төлөдүңүз? 2720. Канча сомдон алдыңыз? 1200, 2200, 260 должен. 2260 чыгыш керек, 1 кило 900 эже. Сизге ошондо 350 грамм жеткирбей койду. Мен азыр контрольный вес менен карап атам да. Сиздики азыр 2 килограмм 300 грамм бош керек болчу, 260. Күн көрсөтпөй келген. Токмокто өгөй балдарын зым, күрөк менен уруп жүргөн шектүү кармалды. 3 август күнү милицияга кайрылган аял чогуу жашаган кишиси, расмий некеси болгон эмес, 2 баласын жана өзүн 3 жылдан бери сабап келгенин билдирген. Шектүү балдарды зым, күрөк менен уруп жүргөнүн айткан. Факт боюнча текшерүү башталып, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Кызыл камчыга иш козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бишкектеги түштүк магистралда курулуш краны кулап, жол боюнда токтоп турган бир нече унааны жабыркатты. Жабыркаган унаалардын биринин ээси аны менен байланышып келтирилген чыгым толугу менен калыбына келтирилери убадаланганын билдирди. Учурда канча унаа жабыркаганы такталып жатат, ал эми кырсыктын келип чыгуу себептери тууралуу маалымат кийинчерээк берилери маалымдалды.
Жалал Абад облусунун Бек Абад айылында унага жүктөлгөн чөп күйүп бир нече жайга жайылды. Окуянын видеосу социалдык тармактарга тарады. Видеодон унанагы жүк күйүп, унаа жуучу жайларды каптап, электр зымдары үзүлүп кеткенин көрүүгө болот. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашкандай, окуя боюнча териштирүү иштери башталды. Азыркыга алынган маалымат боюнча жабыркагандар жок. Учурда өрттүн келип чыгуу себебин аныктоо боюнча иштер жүргүзүлүп жатат дешти милициядан. 4 августта Ош Алай унаа жолунда оор жүк ташуучу унаа өрттөндү. Бул тууралуу көөлөр кабарлашты. Маалыматка караганда унаада тез күйүүчү жүктөр болгон. Өрттү өчүрүү үчүн унаанын кошумча чиркегичи ажыратылып, жакын жердеги унаа жуучу жайга алып барышкан. Өрттү өз убагында өчүрүүгө жетишип калышты. Бу кайра күчөп атат го. Кайра астына шамал кылып күчөтүп атасыңар силерчи. Астына шамал кылып, наоборот күчөтүп атасыңар мынаны. Үстүнөн кылыш керек, үстүнөн. Астына шамал кылып. Жестко. Наоборот, астына шамалдын күчөтүп атат да bunun için. Пожар чакырыш керек, пожар. Уважаемый президент Кыргызстана Садыр Нургажаевич Жапаров, вы являетесь президентом одной из красивейших стран Центральной Азии. Я уже на протяжении нескольких лет езжу к вам, вожу туда своих друзей, знакомых, показываю все ваши красоты. Но, к сожалению, сотрудники МВД очень плохо относятся к казахстанским водителям. С 29 по 30, с перехода на 30 июля я возвращаюсь после длительного турне, 36 дней я путешествовал по Афганистану, Таджикистану, Кыргызстану, поднялся на пике Юхина и уже очень уставший возвращался домой. Меня остановил сотрудник полиции перед въездом на границу Кыргызстан-Казахстан. Потребовал документы, не представился. Сказал, что у меня, я просто уже был такой уставший, что не сразу понял, в чем дело. 2 фары противотуманные, а должна быть 1. И вообще они должны были быть прикрыты каким-то чехлом. Ходил вокруг моего автомобиля, потом просто просунул руку мне в дверь, ну вот так протянув. Я это понял. Я не стал спорить, потому что был очень уставший и хотел домой. И я сунул ему там, сколько у меня осталось сомов. И он мне вернул документ. Скажите, пожалуйста, когда вот такой позор, такое мздоимство от ваших гаишников, от ваших представителей власти в отношении автотуристов других стран прекратится? Когда они перестанут позорить вашу красивую страну? Скажите, пожалуйста. Я проехал Афганистан и Таджикистан, я уже говорил. Ни один представитель власти не потребовал от меня каких-либо денег. Наоборот, узнав, что я с Казахстана, они мне всячески помогали. И узнав, что я казах, говорят, езжай, добро пожаловать в Афганистан, добро пожаловать в Таджикистан. Ваши же гайцы, бывшие, сейчас, наверное, полицаи, действуют абсолютно наоборот. Они смотрят на казахов, как на кошелек с деньгами. И просто пополняют свою личный доход. Возникает вопрос, может, вы им деньги не платите или что? Пожалуйста, разберитесь, не позорьте. Пусть они не позорят вашу красивую республику. С уважением, Садыков Марат Сакенович.
Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев өлкөнү күйүүчү май менен камсыздоо иштери жүрүп жатканын айтты. Ал Орусиядан 100 000 тонна күйүүчү май келе жатканын билдирди. Ошондой эле Азербайжан, Иран, Түркмөнстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын белгиледи. Амангелдиев өлкөдө тартыштык болуп жатканын моюнга алды. Кээ бир үлгүдөгү бензиндер май куюучу жайларда жок болуп калып жатат. Орусия өзүндөгү тартыштыкка карабастан бизге күйүүчү май берүүгө макул болду. Биринчи партиясы ушул айдын аягына чейин келет. Өзбекстан 3 000 тонна берүүгө даяр экенин билдирди, дейди ал Кыргызстан Орусия экономикалык форумунда.